Ахматбек Келдибекович бизге ушул убакыт бөлүп маекке макул болгонуңуз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Биз негизи сиз менен ушул соңку саясий жана өлкөдөгү окуялар менен баарлашалы дегенбиз да. Мында эң башында ушул Азаттык чыгарган 700 миллион доллардын тарыхы жөнүндө кеп кылсак. Анткени себеби мынакей биринчи бөлүгү жай мезгилинде чыкты эле, азыр экинчи бөлүгү чыгып коомчулуктун кызуу талкуусунда болууда. Негизи ушул акчалардын тарыхы, келип чыгуусу кандай деп ойлойсуз? Анткени себеби сиз мынакей финансист катары айтып берсеңиз. Биринчиден саламатсыздарбы? Экинчиден мына президенттин шайланганына 2 жыл болду. Жаңы президент шайлангандан кийин 1,5 жыл бул саясий өңүттө өттү десем жаңылышпайм. Атамбаев президенттикти өткөзүп бергенден кийин ал жөн жаткан жок. Ал колдон келишинче бут тосуулар, колдон келишинче мамлекетибиздин ичинде мына туруктуу саясий кырдаал түзбөгөнгө аракет кылды да. Эми ал иш баяк 8-9 августтарда бүткөндөн кийин мына эми деп ишке киригишип экономикалык иштерге, социалдык проблемаларды, мамлекеттеги жалпы проблемаларды мындай туруктуу түрдө карап иштей баштаганда кайра мына эми ошого жолтоо, ошону жасатпоо деген аракетте кайра экинчи сериясы башталды десем болот да. Кытай жараны Саймати жана экинчи ишкер алда Кытай жараны экөөнүн ортосундагы талашуу, арыздашуу, бири-бири менен болгон келишпестиктин негизинде биздин мамлекетке ушу саясий кырдаалды түзгөнгө аракет болуп атат да. Саймати өлгөндөн кийин аны чыгарып, анын видеосун чыгарып атат. Бул жерде мен эми саясатчы катары айтсам, ошол Сайматини иштетип жүргөн ишкердин ортосундагы бири-бирине келишпестик, же болбосо ортосунда кандайдыр бир талаш тартышты шантаж кылуу менен жасалгандай ойго калтырып атат да. Ал эми биринчи иликтөөсүндө 700 миллион ошо Кыргызстандын акчасы чыгып кетти деп Азаттык ачык айкын айтып чыккан. Бул боюнча тасма деле бар. Ал эми экинчи иликтөөсүндө болсо ошо Саймати деген жарандын өзүнүн оозунан бул Өзбекстандын акчасы, Өзбекстандын ишкерлердин акчасы деп. Эми мындай да кандай гана экономикалык соода саттык болбосун, кайсы өлкөдө болбосун, ошол жактан товар келгенден кийин ал товар сатылыш керек да, анын наркы, анын баасы Кытайда сатылып алынган. Ал акча кайра чыгыш керек. Бул ошол рыноктун шарттын же болбосо соода саттыктын бир шарты деп эсептейбиз, туурабы? Эми транзит жөнүндө сөз болуп атат. Транзиттин бардыгы мыйзам боюнча бүгүнкү биздин мыйзамга ылайык биздин өлкөдөн өткөн транзит товарлар, транзит машиналар жана башкалар бул эч кандай салык төлөнбөйт. Аны текшерүүгө эч кимдин укугу жок. Ал пломбу менен кирип, ошол бүгүнкү мыйзамга ылайык биздин территориядан өтсө, ар бир километрге 10 сомдон төлөнөт экен. Ар бир километрге, мисалы, автомобилдикти айтып атам. Темир жол өзүнчө баасы бар, авиа өзүнчө баасы бар да. 10 сомдон төлөнөт. Эгерде ошол ар бир чарчыга, ар бир километрге 10 сомдон төлөгөндө, эсептеп көрсөңүздөр, мисалы, Эркештандан чыккан жүк Өзбекстан территориясына киргичең бир 500-600 километр түссө керек деп ойлойм да. Ошондо канча болуп атат, өзүңүздөр да карасаңар болот. 6000 7000 ушундай акча төлөнөт. Андан тышкары ошол биздин территориядан өтүп кетип атып, эмне пайдасы бар деп суроо болуп атпайбы? Биздин территориядан өтүп аткандан алардын тамак аш ичкени, же заправка кылганы, же бир жерде жатакка жатканы, бул ошол биздин экономикага түшө турган нерсе да. Анан эң негизгиси бул жерде негизги саясат эмнеде болуп атат? Негизги саясат бүгүн саясий туруктуулукту бузуу. Негизги булардын көздөгөнү саясий туруктуулукту бузуу. Таможняда жалгыз ошол Матраим Ыбрайым иштегендей мындай сүрөттөп атышат да. Ал акчанын бардыгы 700 миллион эмес, бүгүн кече эсиңизде болсо,
полициянын жетекчиси тастыктады, 900 миллиондон ашык акча чыккан деп, банк аркылуу. Мунун бардыгы банк аркылуу кетип атат. А банк өзүнүн ошол которгон үчүн өзүнүн услугасын алып калат, биздин кыргыз банктары. Ал эми кандайдыр бир ошол акчаларды, мисалы, официалдуу түрдө болбогон, Өзбекстандан дагы документи жок акчаларды стирка деп коет да, мындай тазалап чыгарып берүү боюнча бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан, эсиңизде болсо, акыркы 2 жылда бир канча банктарды мамлекет өзүнүн көзөмөлүнө алды. Внешний управление деп коет да, бул Насбанктан көзөмөлгө алып, ошол жактан управляющий коюлат. Андан тышкары 1-2 банктын ушундай нерселер менен алектенгенде, бул ушул акча менен эмес, жалпысынан алектенген деп туруп, бүгүн жоопкерчиликке тартылып, түрмөдө отурат. Бул да ушул ишти, баягы көмүскө акчаны кандайдыр бир жоготту. Ал эми көпчүлүк айтып атат, эмне себептен Турция менен, Кытай менен биздин экспорт-импорттун акча көлөмү мындай карап көрсөк, товардын жүгүрүүсү өтө чоң суммадагы разницаны түзүп атат деп. Себеп дегенде биздин өзүбүздүн таможный саясатыбыз бар. Кытайдыкы өзүнчө, Казакстандыкы өзүнчө. Ар бир жылда биз ошол таможныйдын ставкаларын бекитебиз да. 5000ден ашык товардын аты бар. Ошолордун ар биринин өзүнүн ставкасы бар. Бул ошол жактан себеп дегенде муну биз 15 жыл мурундагы бул боюнча чоң жаңжал болгон. Кытайга делегация барып келген, алардан келген, мунун бардыгы иликтелген. Мисалы, бул бир гана Кыргызстанда эмес, ал ушундай эле көрүнүш Кытай менен Казакстандын ортосундагы соода саттыкта да ушундай көрүнүш, Кытай менен Өзбекстанда болгон соода саттыкта ушундай көрүнүш. Ал эми биз унутпашыбыз керек, учурунда Дордой бул Орто Азия гана эмес, мурунку Советтер Союзунан таркаган өлкөлөрдүн ичиндеги соода саттык, Кытайдан алып келип соода саттык, ошол товарды жүгүртүү боюнча Дордой базары номер 1 базар болуп турган. Эсиңизде болсо, ушул Кытайдан келген товар транзит аркылуу өтөбү, же биздин ошол Дордой базарынан өтөбү, Кара Суу базарынан өтөбү, Россиянын бүт аймактарына чейин жеткен. Белоруссия, Россия жана башка өлкөлөргө. Муну эстен чыгарбашыбыз керек да. Канча адамдарыбыз ошонун эсебинен байыды. Канча адамдарыбыз, ишкерлерибиз ошонун эсебинен мындай бутуна турду. Ошол мезгилде да көп суроолор болгон. Эмне себептен салык төлөнбөйт? Дордойдо мисалы, Дордой Кара Суу базарындагы товардын айланышы миллиарддаган долларга чейин жеткен. А бюджетке түшкөнү болгону бир 10 миллион, 100 миллионго чейин деп бул да суроо коюлган да. Себеп дегенде ошол мезгилде ошол Дордой, Кара Суу базарларынын салык менен камсыздоосу, алардын патент менен гана төлөнгөндүгү бул мыйзам ченемдүү иштер да. Бул дагы болгон учурунда. Ошого 700 миллионду биздин экономикадан чыгып кетти деген мен жөнөкөй тил менен түшүндүрүп бергим келет да. Мисалы, биздин мына менин колумда быйылкы өкмөттүн жасаган анализдери бар да, бюджетке киргизип аткан мыйзам. Мына ушул эле акыркы мына 2005 жылдан баштап алып көрөлү. Ички дүң продукция 2005 жылы 100 миллиард сомду түшкөн. 2006 жылы 113 миллиард. 2007 141 миллиард. Бул деген сөз жылда 10 миллиардтан 30-40 миллиардга чейин кошулат. 30-40 миллиардга чейин кошулат. Ал эми мына 2009 жылды алып көрөлү. 201 миллиард сом. А 2010 жылы 220 миллиард. Мына 20 миллиард кошулуп атат. 2012 жылы 310 миллиард болсо, 2013 жылы 350 миллиард. 30 гана миллиард кошулуп атат. Ички дүң продукцияга. Эми муну мен айтып атканым мындай да, мына 2019 жылы 18 жылы 538 миллиард болсо, 2019 жылы 557 миллиард деп атат. Ал эми 2019 жылы 600 миллиард болуп, 2020 жылы 667 миллиард. Бул ички дүң продукциябыз. Ал эми бюджетти алып көрөлү. Киреше жагыбызды алып көрөлү. Киреше булагыбызды алсак,
Мына мен акыркы эле жылдарда алайын. 18-жылы 140 миллиард сом болсо, 19-жылы 151 миллиард сом, 11 миллиардка көбөйүп атат. Ал эми 2020-жылы 157 миллиард сом. Бул деген болгону 2,2 миллиард долларды гана түзөт. А буга чейин 1,5 миллиард, 2 миллиард, 1 миллиардтан баштаганбыз. Анан 700 миллион биздин кирешебизден чыгып кетти деген бул мындай да, бул жомок. Себептен де бюджетти түзгөндө, бюджеттин ар бир тармактын экономикасын эсептеп, өндүрүштү эсептейсиң, алканы эсептейсиң, сырттан келип аткан, бизден чыгып аткан бардыгын эсептеп бюджет түзүлөт. Аны жөн эле 1-2 адам отуруп жазып койбойт. А 700 миллион доллар деген, бүгүн айтып атат 900 миллион доллар деген биздин бюджетибиздин почти жарымын түзүп атат. Ал чыгып кетсе биз банкрот болмокпуз. Ошон үчүн мен элге түшүнүктүү болуш үчүн гана мына жөнөкөй цифраны айтып атам да. Ал эми ички дүң продукциянын негизги бөлүгүн түзгөн кызмат көрсөтүү 46% түзүп атат. Бул ошол эле бүт кызматтар кирет да, бүт кызмат көрсөтүү, рестораны болобу, чач тарашы болобу, жана башка. А строительство бүгүнкү күндө 9,9% түзөт. Промышленность, өнөр жай 18% түзөт. Бул дагы ички дүң продукциянын структурасы дагы белгилүү да. Акыркы 20 жыл болобу, 15 жыл болобу, мунун бардыгы мына динамикасы менен бул кагаздын үстүндө отчету бар, анын эсеби бар да. Анан эң негизгиси бул жерде ошол өзбек жарандарынын, Өзбекстандын ишкерлеринин акчасын бизден чыкканы, биздин салык кодексибиз бул либералдуу. 12% НДС, 10% подоходный. Жана башка биздики 8 гана түр налогубуз бар, түрдүү. Башка чет өлкөлөрдүкү 20%, 18% НДС, жана башка будан көп да. Андан тышкары биздин банковский системадагы мыйзамдарда либералдуу. Биз ошо көбүрөөк инвесторго ошол акчаны кирип чыгып кетиши, ал мындай мыйзам боюнча уруксаты жок деген дагы жок да. Банк аркылуу официалдуу кетирип атат. Бизде банк ошол көрсөткөн услугасы калып атат. Жана башка транзит деген эми бул келишим бар. Ал бир гана Кыргызстандын ушул 10 сом болсун деген эмес. Биз Өзбекстан территориясынан, Казакстан территориясынан өтсөк да, биз ошол ар бир 1 километр жерге 10 сомдон төлөйбүз. Ошонун көлөмүндө төлөйбүз. Аны бирөө ачып, текшерип алып калганга укугу жок. Аны машиналар келип, алып келип, түшүрүп, бүгүн айтып атышпайбы, 1-2 водительдин азаттыкта берип атат. Укук коргогондоруна келип көрсөтмө берсин. Мүмкүн 1-2 машинада болушу мүмкүн. Бу жерде миңдеген машина өтүп атат. 1-2 машинаны бузушу мүмкүн. Аны бузбады деп айтыш кыйын. Ал бузулган болсо, андай случайлар болсо, алар көрсөтмөсүн бериш керек да. Ошол кимдер бузду? Иш козгош керек. Анан таможня боюнча бизде миңдеген адамдар иштейт. Туура, сотрудниктер. Ошон үчүн дүйнө жүзү боюнча таможняда иштеген адамдардын ар биринин печатынын номеру бар. Бул деген сөз ар бир ошол иштеген инспектор болобу, печат баскандан ол жеке жоопкерчилик бар да. Жаңы шайланган президентке көлөкө түшүрүп, ушуга жабыштыра турган башка эч айла калбаганда Райым Атраевди гана жабыштырып атат да. Себеп дегенде бул эмнеден келип чыкты? Бул Атамбаевдин учурунда, мисалы, бул жигит иштеп, көтөрүлүп, республикалык деңгээлге чейин кызматка көтөрүлүп келди. Эсиңиздерде болсо, мактаган күндөр дагы болгон. Кулматов менен чогуу иштеди, андан кийинкилери менен чогуу иштеди. Терминалдар, балыкчыга терминал курабыз деген эсиңиздерден чыга элек болсо керек. Качан гана ал ишке ашпай калганда, же болбосо Атамбаевдин жеке үй бүлөсүнүн негизинде чыккан чырдын негизинде ал ушуну каралап көрсөткөнгө аракет кылды. Себеп дегенге ага оңой олтоң шылтоо табылды. Кандай? Мисалы, муну иштен алып атканда Сапар Исаков айтпады, бага звонтет деп. Эми канчалык ал звонтетти, ал сөзүнүн чындыгын бир Кудай гана билет. Иштен алды, мыйзамсыз иштен алды деп бардык соттук тепкичтерде бул мыйзамсыз дегенин восстановить этти. Бул мыйзамда ошондой каралган. Туура эмес иштен алынса деп. Ал эми ошол мезгилде эсиңизде болсо, ошол Атамбаевдин учурунда мына Казакстандын президенти менен жеке ой пикиринин
туура эмес, этикалык жактан, моралдык жактан туура эмес сын пикир айткандан кийин биздин 1 айдан ашык граница жабылып турду. А Матраимовду алганда иштен, Матраимовду алып, таможняның жетекчисин алып, кайра жаңы кулматты алып барбады. Барганда ошол границадагы маселе чечилип, машиналар өтө баштады. 1 айдан ашык топтолуп турган машиналардан түшкөн акча естественно 2 эсе көп берет. А кийинки айларда андай өсүш болгон жок да. Ошону бетке кармап, мынакей 1 айда мынанча миллиард түштү деп туруп, бетке кармап атканда бул туура эмес деп ойлойм да. Негизи ушул тасманын чыгышы, ошол жерде Райым Матраимовдун аталышы, мындан сырткары митинг дагы болуп өттү да. Негизи ушул митингдин чыгышы дагы кандайдыр бир кызыкчылыкты көздөп чыкты деп айтасызбы? Мен немени көрдүм да, мына Азаттыкта Исхак Масалиев туура суроо берди да. Бул эмне себептен Азаттык кайсы учурда, кайсы президенттин учурунда дегенди айтпады десе, Азаттыктын алып баруучусу айтып атат. Эми айтылып атпайбы, 2012 жылдан 2017 жылга чейин болгон окуя деп айтылып атпайбы дейт. Ушул жерде мандем жатат. Мандем жатат. Бул саясат ушер жатканын ачык айкын көрүнүп турат. Атамбаевдин мурунку президенттин бир дагы аты аталган жок. Митингде да аталган жок. Ошол мезгилде иштеген таможняның жетекчилердин аты аталган жок. Ошол мезгилде өкмөттө иштеген адамдын аты аталган жок, президенттин аты аталган жок. Анан саясатчылар бүгүнкү күндө өзүнө ыңгайлаштырып, өзүнүн кызыкчылыгын камтып интервью берип атпайбы? Эгерде мен мындай сүйлөсөм, менин мындай кызыкчылык болот дегендей ой пикир менен айтып атат да. Туура айтасыз. Бул жерде чоң саясат, негизги эле саясат бүгүнкү күндө ошол кечээки тест боюнча жакында Кудай буйруса мен 100% билем. Мисалы, альтернативдик жолду курууда дагы чоң мүчөлүштүктөр бар финансылык. Тест боюнча ушул иликтөөлөрдү, анан кийин дача судагыны, ушулардан бардыгы алаксытуу иретинде саясат болуп эсептелет да. Элдин көңүлүн башка жакка Эмне себептен Азаттык мисалы 30дан ашык адамдын өмүрүн кыйган дачасы боюнча иликтөө жасабайт? Эмне себептен? Эмне себептен ошол эле учурунда Текебаев Турциядан келген кагаздар деп кагаздарды алып чыкты. Азаттык эмне себептен ошол кагаздарды параллельно Турцияга барыптыр иликтеп келбейт? Мен ишенем толугу менен кечээки немеге социалдык сеттерге чыгып кеткен СМС боюнча Атамбаевдин аты аталбаш керек дегенге. Себеп дегенде ал жерде Атамбаевдин тиешеси бар деген божомолдор айтылып жүрөт. Туурабы? Ошон үчүн аны иликтеген буларга кызыкчылык алып келбейт. Бул жерде чоң саясат жатат. Чоң саясат жатат. Атамбаев эмполордун бардыгына каршы чыгып, катуу айтып, алар өздөрүнүн иликтөөсүн жүргүзгөн эмпочулар бүгүнкү күндө анын бардыгын унутуп койду. Эмне себептен? Себеп дегенде кайсы жактан каражат келсе, ким кандай айтса, ошол заказды аткаргандай сезим калтырып атат. Эмне себептен американский, английский мектеп деп ачылган, ошол жерде иштегендер бул митингде жүрөт. Кыла турган иши жокпу? Мен дагы бул социалдык тармактан көрдүм. Эмне себептен бүт эмпочулар, аутсан мугалимдери деди, аутсан студенттери келип жүрөт деди. Мунун бардыгы ачык айкын эле көрүнүп турбайбы? Анан ушунун бардыгы мына политтехнологдордун бул чет жактагы политтехнологдордун катышканы ачык айкын. Себеп дегенде жаңкы сары карточка көтөрүп чыгуу жана башка бул технологдордун иштеп тапканы. Бул Кыргызстанда болбогон технология. Демек бул ушул соңку митинг бул катуу даярдык көрүлгөн. Ачык айкын даярдык. Ачык айкын. Бул буну менен токтобойт. Булар азыр пробный шар кылды. Мен 100% айта алам. Дагы бир жолу пробный шар кылышат. Бул баякы араб жазы дегенге окшоп кетип атат да. Бирок булар ойлогон мамлекет эч качан межведомственный жаңы следственный комитет түзбөйт. Собезде карабайт бул маселени деп. Мамлекет, өкмөт ошондой чечим кабыл алды. Анан өзүнүн актыгын айтыш үчүн Матраим мисалы мен билгенден акыркы 3-4 айда Турцияда официалдуу түрдө иштеп жүрөт. Анан бул аны ишин таштап коюп келип, элге айтып, укук коргоо органы болобу, кайсы комиссия болобу,
мени чакырсын, мен өзüm актыгымы айтканга дайым даярмын дегени, булар андайды күткөн эмес. Себеби бу жерде жүргөн адамды үй бүлөсү менен качып кетти деп дагы депутат Карамушкин айтып берди. Бул мисалы Фарид Ниязовдун заявлениясы деп таркатып беришти. Эртеси Фарид Ниязовдун өз колу менен жазылган заявлениясы чыкты. Андай маалымат мен таркатканым жок деп. Мунун баардыгы мындай кандай десем, эптеп жамандоо, эптеп бүгүнчү бийликти. Бул жерде трайбалисттик дагы саясат жатат. Трайбалисттик дагы саясат жатат. Ачык айкын көрүнүп турат. Буга чейин сиз айтып кеттиңиз, мынакей 2 жыл азыркы президент ушул өлкөнүн ичиндеги саясий баягы туруксуздукту ошол жөнгө салам деп убактысы кетти дедиңиз. Азыр мына ушул дагы өзүнчө бир кызыкчылыкты көздөп атат дейсиз. Негизи бул жерде Кыргызстандын ичиндеги эле саясий кызыкчылык эмес, мындай чет жактан дагы болуп атат деп азыр айткандай болдуңуз да, ошого кошуласызбы? Бул жерде геосаясат дагы бар. Геосаясат дагы бар. Бул ачык айкын эле көрүнүп турат. Трайбалисттик саясат дагы бар. Бул жерде жеке кээ бир саясатчылардын өзүнүн мындай ойлогон оюн, алдыга койгон пландарын ишке ашыруу да саясаты бар да. Мунун баардыгы мындай аралашып турат. Мисалы мен айтарым, биздин ошол Дордойдон алайлы. Дордойдо иштеген ишкерлер Кытайдан товар алып келип, ушул жерде соода сатык кылып бардыгы жөнөкөй эле бир 5-6 10 чакты контейнери бар бир соодагерден сурап көрбөйсүзбү? 1 жылда канча оборот кылат? 1 жылда ошол жактан товарды алып келип, сатып, кайра акчасын жөнөтүп, кайра сатканы жөнөкөй эле ишкерлердики, жөнөкөй эле бир 10-15 контейнер бар адамдардыкы $100 миллион ашат. Аны биз билебиз да. Себеп деген бул базар экономикасына соода сатык мамиленин жүрүшү. Ал 100 миллион таап алды ал киши деп айтыш кыйын да. Ошо 100 миллион 1 жылда оборот кылса, ошодон мүмкүн $100 миң, мүмкүн $500 миң чейин пайда табышы мүмкүн. Бирок ал бир күндө $100 миллион которуп же берген жок да. Товар алып келдиби, саттыбы, кайра ошол акчасын алып барып товар алып келет, жана ушундай кылат да. Эми жалпысын алып келгөнүңүздө ал жерде миллиарддаган да. Мен жөнөкөй мисал айтайын. Мисалы, Россиядан биздин мигранттар жылына 3 миллиарддан ашык доллар которот дейбиз. Бул деген сөз Россиянын экономикасынан Кыргызстан 3 миллиард контрабанда менен алып чыгып кетти деген сөз эмес да. Соода сатыктын мамилеси ушундай. Муну көбү түшүнүп турат. Бардыгы саясатчылар да түшүнүп турат. Саясатчылар дагы, эмпочулар дагы түшүнүп турат. Бирок бүгүнкүдө түшүнгүсү келбейт. Себеп дегенде бүгүн максат, негизги максат бүгүнкү бийликти элге жаман көрсөтүү. Каралоо, ага мүмкүнчүлүк бербөө. Да кадр саясатында мүчөлүштөр кетип атат. Бирок кадрдын көпчүлүгүн бүгүнкү күнгө чейин өткөн бийликтин кадрлары иштеп атат да, тазалана элек. Аларда бут тоосу болуп атат, саботаж болуп атат, иштин көпчүлүгүнүн жүрбөгөнү, эми бир күндө бардык кадрларды иштен алып туруп ордун жаңылаш это невозможно. Мынакей сиз айттыңыз, мекемелер аралык комиссия түзүлдү, ошону менен катар коопсуздук кеңешинде да ушул соңку окуялар, ошол $700 миллион чыгып кетиши бул каралат деди да. Анан мындай болуп атат. Кече күнү парламентте Ирина Карамушкина деген депутат айым КСДПдан президентке импичмент жарыялоо маселесин көтөрдү. Анткенсе бир нече маселелерди тизмектеп туруп, айрым бир депутаттар бул туура эмес экендигин айтты. Импичмент маселесин ошол жерде көтөрүлүшү эмне максатты көздөдү деп айтасыз? Бул дагы эле ошо элге бир каралоо кандай иш? Таба эмес тооба деп айткым келет. Ошол эле Карамушкина депутат айым учурунда ата журттун 16 депутаттын кугунтукка алганда жасалма иштер менен мен кайсы жерде болсо да ушуну далилдеп бергенге даярмын. Жасалма иштер менен кугунтукка алганда парламентте отурган жана башка саясатчылар жакпай калгандарбы
жасалма иштер менен иш козгогондо бакырып чыккан. Атамбаев коррупция менен күрөшүп атат. Атамбаевка эмне жолтоо болуп атасыңар деп. А бирок ал иштердин бардыгы бүгүнкү күндө эмне болду? Эмне болду? Ошол эле мисалы Атамбаевдин учурунда Талгарбеков, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыровдарды сүйлөгөн сөзү үчүн 10 жылдан ашыкка камаган. Ал эми ошол депутат Карамушкинанын кечээки 7-8 августта болгон окуяда ошол жерде уюштуруучулардын бири болуп катышып жүрсө, ошого үгүттөп атса, биздин күч коргоо органдарынын жоокеринин бирөөсү каза болсо, ошого карабастан бүгүн боштондукта жүрөт го. Призыв ачык айкын болгон, призыв болмоктугунан действие болгон, курал жарак болгон, адамдарды барымтага алды. Бирок ошого карабай булар боштондукта жүрөт го. Ал эми Талгарбековдун, Бектур Асановдун жана башкалардын ошол камалгандарын алар андай действие кылган эмес. Алар сүйлөгөн сөзү үчүн 12 жылдан камалган. Кайсы мезгилде мыйзам иштеп, кайсы мезгилде иштебей атат. Бизди камап атканда Ирина Карамушкина кандай гана демократ болуп айтып чыккан. Эмне себептен бүгүн көз көрүнө болуп атса, ошол эле тестте 100 миллиондон ашык уурдалып атса, ошол эле көз көрүнө жокерлер өлүп атса, бул демократия каршы келген, мунун баары мыйзамсыз деп айтып атат. Эмне себептен ошондо мыйзамсыз деп айтып чыккан жок? Хорошо, билсе ошол мезгилде контрабанда болуп атканын билсе, ошол мезгилде эмне үчүн Атамбаев аны менен күрөшкөн жок? Эмне үчүн күрөшкөн жок? Эми эки стандарттуулуктун дагы чеги болот да. Эки стандарттуулуктун чеги болот. Эгерде ошол мезгилде жанакыдай андай кырсык болбосун, мен каалабайм эч кимге. Баягы Карамушкинанын машинасы менен адамдар сүзүп өлтүргөндө, эгерде оппозиция же ата журттун депутатынын машинасы болсо, депутатын дагы, водителин дагы алып барып камап салмак. Эми эки стандарттуу болбош керек да. Бүгүн айтылып атат, мыйзам иштесин деп, мыйзам чегинде болсун. Мыйзам чегинде болсун деген үчүн ошол кечээки Кой Таштагы болгон окуядагы депутаттардын барып катышып жүрсө дагы, алардын камалбаганы бүгүн мыйзамды мындай бийигире кармоо. Депутат айткан сөзүнө, берген добушуна, киргизген маселесине эч качан жооп бербейт. Ал эми ошол мезгилде мен төрага отуруп, төраганында бир эле добушу бар. Жалпы депутаттар кабыл алган, президент кол койгон, отчетун да кабыл алган нерсени мен жоопкерчиликке тарттым. Бул мыйзам тебелегендин эң высший точкасы. 60тан ашык депутат, ай, биз өзүбүз добуш бергенбиз, муну кабыл алганбыз деген карабай, мени жоопкерчиликке тартты го. Эмне себептен муну бүгүн депутат Карамушкина демократ болсо, мыйзамды бийик сактаса айтып чыкпайт. Бул деген мындай да, кээ бир адамдар баягы бет тырмачылыкты аябай катуу өздөштүргөндө, себеби мурунку президенттин ушундай мүнөзү болчу, бет тырмачылык. Көрүп турса да көргөнүм жок деген. Мыйзам алдында баары жооп бериш керек. Эң негизинде бүгүнкү жазылган мыйзам эмес, Алланын, Кудайдын мыйзамынын алдында коркуш керек. Ахматбек Келдибекович, мынакей президент жакында эле ошол өзүнүн берген интервьюсунда мынтип айтты да, коррупция менен күрөшүү үчүн ошол коррупцияны иликтеп көзөмөлдөгөн органдардын ичин тазалаш керек депчи. Эң туура айтты. Мына себеп дегенде бүгүнкү күндө сот системасында, күч органдарында реформа кылайлы деп туруп 2 жылдан бери катуу айтып аракетти башталып атат. Бирок бут тоскондор бар. Бут тосмочулук болуп атат. Реформа алардын ичинде тазаламай сайын реформа жасаш кыйын. Мен жаңа айтып кеттим, кадрдык мүчөчүлүктөр болуп атат. Кадрларды анын регионуна карабай, анын туулган жерине карабай, кадр тамдап, кадрларды коюш керек. Эми бардык эле жаштардан деген, жаштарды алып келип кое бериш керек, кадр алмаш, андай эмес. 5 тилди билген, институт бүтүп келген адам дагы. Компьютер эмес программаны 10 тилде жазган адам дагы. Пока иш
иштик тажрыйбасы болбойсо ал кадр болуп эсептелбейт. Ошон үчүн таза жакшы кадрларды алып келип коюп ишти алдыга жылдырыш керек. А бүгүнкү күндө кадрлардын көпчүлүгү эмнеге отурганын да билбейт, эмне иш кылып атканын билбейт, жоопкерчилик алганды билбейт. Да, мүчөлүштүктөр көп, реформа жасаш керек. Бирок реформага кетип атабыз да. Ошол эле таможняны айтайлы. 2 жылдан бери, мисалы, мына ЕАСке киргенден бери фискалдык органдардагы, жаңкы паспорт берген органдардагы бардыгын санариптештирип, муну электронный нерсеге өтүш керек. Таможняда эгерде биз жаңкы границадан өтүп атканда сканерлер деп коет. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген сканерди койсок, ошол сканерлер өздөрү чыгарып коет. Мисалы, Грузияда болгон кечеке интернетте жүрбөйбү? Кайсы машинаны кандай уровенде текшериш керек? Кайсы машинаны зеленый коридор менен өтө бериш керек? Ошол сканер карап туруп эле декларацияда эмне деп жазылып турат, ичинде эмне товар бар. Ошол бул машина определять этет. Ал өзү эле подозрительный деп туруп, барып текшерүүгө жөнөтөт. Ал эми ошол декларацияда кандай көрүнсө, ошондой болгон товарлар ал зеленый коридор менен өтө берет. Бул үчүн биз штрафты күчөтүшүбүз керек да. Анан контрабанда. Кайсыл учурда контрабанда болот? Контрабанда бул дүйнө жүзүндө бүгүн да болуп келген нерсе. Аны менен күрөштүн эки эле ыкмасы бар. Биринчи ыкмасы территорияны эч ким өткөз, чычкан өткүз кылып жабыш керек. Мына Америка, Мексика менен ошондой жаап атат. Себеби ал жактан контрабанда, наркотик келип атат, товарлар келип атат, адамдар өтүп атат, миграция. Ошон үчүн стенаны бул айласы кеткенде коюп аткан нерсе. Себептен башка метод жок. Ал эми бизде контрабанданы же границаны жабыш керек, же болбосо мына бүгүнкү күндө Казакстанда ГСМдин баасы бизге караганда 2 эсе арзан. 2 эсе арзан, туура. Алып келип канистра менен сатып атат. Аны кандай кылып бөгөт коюшубуз мүмкүн? Контрабанда менен күрөшүп же границаны жабыш керек, же биздеги бааны сүйлөшүп Казакстан менен болобу, башка менен болобу, экөөнү теңдештириш керек. Экинчи, эгерде Баткенде канча контрабанда деген 3-4 жыл тополоң болуп жүрдү. Эсиңиздеби, ГСМ боюнча? Аны барып токтотуш керек, комиссия түзүлдү. Көбүн отштрафовать этти, андай эмес. Бизден чыгып аткан ошол ГСМдин ставкасын көтөрүп койсо эле эч ким ташыбай калат. Ал невыгодно болуп калат. Бул экономикалык жол менен да күрөшүү да. Кайсы өлкөгө салыштырмалуу бизге чектеш. Алардын товары арзаныраак болуп калса бизде алып келгенге, контрабанда менен алып келгенге алып келе беришет. Бизде арзан болуп алардыкы кымбат болсо бизден алып барып ал жакка жүктөй берет. Негизи 2017 жылга чейин болгон бул ошол эсептер, ошол акчалар экен. Ал жерде деген бажынын башчысы бар. Айтыңызчы, негизи эле ушул Матраимовго элдин көңүлүн ушундай буруп, бул эң негизги түпкүрүн себеби эмне деп ойлойсуз негизи? Эми эң негизгиси жаңы мен айтып кетпедимби? Бул саясатташтыруу бул маселени. Саясатташтырып, эптеп, баягы Атамбаев учурунда саясат үчүн ушундай Матраим жардам берди, жана башка азыркы президентке, жана башка деген ушундай кароолоо сөздөрдү айткандан кийин, аны саясатчылар, НПОчулар ошону жабышып, основной тема кылып алды. Себеп дегенде бүгүнкү күндө президентке баягы башка нерсени жабыштырайын десе, бул киши ачык айкын айтып атат. Мен таза иштейм, эчтеке кылбайм деп. Бүгүн мунун бардыгы саясат. Себеп дегенде бүгүнкү иштеп аткан президентке жабыштырайын деп мурдагы президенттерге бирөөсүнүн күйөө баласы, бирөөсүнүн баласы, бирөөсүнүн жан жөөкөрлөрү экономикалык тармактарды контролго алып алчу эле го. Азыр андай нерсе жок. Жабыштырайын десе, мындай себеп жок болбой атат да. Ошон үчүн баягы Атамбаевдин айткан бул Матраимов финансировать этти, жардам берди деген сөздөр, андан тышкары жаңкы өзүнүн үй бүлөсү менен уруш чыгып кеткенде кандайдыр бир машина кое турган стоянка талашкандан кийин иштен алынсын деп өзүм приказ бердим деп президенттиктен кеткенден кийин алгыла, камагыла дегени бул ачык айкын бар да.
Açık aykın бар. Анан кейін жаңқы урдалып атқан екен, машиналар тоқтап тұрып, bir aydan жол açılғанда моунча түшті, бұл урдалып атқан деп, жалған жаланы жауып алып тұрып, бұдан башқа жабыштыра тұрған нәрсе таппай атады. Ошон үчүн гана жабыштыруу аракети, каралуу аракети болуп атат. Ошол эле Саймаитти айтып атпайбы? Саймаитти айтып атат, мен Матраимди тааныбайм, көргөн эмесмин деп. Бирок саясатчылар жабыштырып атпайбы аны? Ушул карап аткан. Бирок Саймаит менен мынакей сүрөткө түшүп, чай ичип, жакшы мамиледе болуп жүргөн толтура саясатчылар Эми саясатчылардын көпчүлүгү тааныйт экен. Жада калса муфтият да тааныйт экен. Көп саясатчылар бардыгы иштешип, тааныгандар көп экен. Айтып атышат да, биз көрчү элек, билчү элек деп. Эми ал Кытайдын жараны болсо, кел иштеп ал өзү иштешип атып, ким аны иштеткен, ал да Кытайдын жараны болсо. Булар ушундайдан Кыргызстан аркылуу товардын бардыгын Өзбекстанда аябай чоң базар бар экен, аны да көрсөттү Азаттык. Ошол жерге товарлар барат экен. Ал жерде bir жылда 1 миллиардтык эмес, бир канча миллиардтык товарлар соода сатык болгону ачык айкын болуп турат да. Анан ушунун баардыгын кайрап келип жабыштырып бергени кандай? Мен ошон үчүн ойлойм, бүгүнкү күндө күч түзүмдөрүнөн турган комиссия, межведомствонун. Анан Райым Матраимдин элге кайрылып, мен келдим, мен кайсы жерде жооп бергенге даярмын дегени. Экинчиден, финансылык чалгындоо органы бул акчанын бардыгы 700 миллион эмес, 900 миллиондон ашык банк аркылуу кеткен деп ачык айкын айтканы, булардын көбүнүн оозун жабат да, көбүнүн оозун жабат. Анан баягы кенедей эле жабышып алып, каралоо бул дагы эле жүрүп жатат. Бул демек кызыкчылык көздө. Бул саясий кызыкчылык. Саясий кызыкчылык. Жаңы мен айтып кетпедимби? Геосаясий кызыкчылык. Трайбалистик саясат. Шунун бардыгы ачык эле. Ахматбек Келдибекович, ушунча окуялар болду, мынакей сиз айтып өттүңүз, биз дагы көрүп атабыз. Элдеги ушундай көңүл бурдуруу, алаксытуу маселелер болуп атат дейсиз. Эми ушулардын бардыгына кантип чекит коюлат деп ойлойсуз? Биринчиден, мен ойлойм, ачык айкындык болуш керек. Өкмөт, мамлекеттин бүгүнкү күндө комиссияны түзгөнү, коопсуздук кеңештин карала турганы, бул ачыктык, айкындык. Буга чекитти коюш керек. Экинчиден, мындай каралууларга жаңкы кээ бир акылы жоктор Кыргызстанды бөлүп жарам дегендерге бөгөттү катуу коюш керек. Аларды аябаш керек. Себеп дегенде, менин жеке оюм, кыргыз катары, Кыргызстан жараны, кыргызмын деген патриот катары айтарым. Аларга Кыргызстан керек болбосо керек. Биз качан мына бөлүп жаруу, жаң фейктерди токтотобуз. Буга чейин мен 2-3 интервьюмда дагы айткам. Эчтекени ойлоп табыштын кереги жок. Америкада, Европа өлкөлөрүндө, Россияда, интернет булактарында, социалдык сеттерде, эгерде бирөө жалган маалымат таркатса, ал жоопкерчиликке тартылат. Себеп дегенде, мыйзам кабыл алынган ар бир жаран социалдык сет болобу, интернет аркылуу болобу бир маалыматты берсе, өзүнүн жарандык, өзүнүн тактамайсың, ал маалымат чыкпайт. Эгерде ал ошол жалган маалыматты жөнөтсө, ал сөзсүз түрдө мыйзамда алдында жооп бериш керек. Биз ошол мыйзамды тез аранын ичинде кабыл алып ишке киргизишибиз керек. Кандай гана жаман сөздөр чыгып атат. Биздин бала чака окуп атат. Эмне деген сөздөр чыгып атат. Кыргызды экиге бөлгөн кандай гана чакырыктар болуп атат. Моралдык жактан жаштарыбызды тарбиялоо кандай нерселер чыгып атат. Шунун баарына бөгөттү коюшубуз керек. Аны бөгөттү койбосок, биз улут катары, мамлекет катары сакталып калышыбыз кыйын. Чоң маселе бар. Биз аны эч кимди укпашыбыз керек. Муну бөгөттү коюш керек. Бул эле бийликтин учурунда эмес, кийинки бийликтерде да келечек үчүн, келечекти ойлосок, ушул окшогон ушак таркаткан, элди экиге бөлгөндүн бардыгын бөгөт коюп жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Ахматбек Келдибекович, бизге убактыңызды бөлүп, ушул соңку өлкөдөгү кырдаал боюнча маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Иштериңиздерге ийгилик каалайбыз, өзүңүздөргө саламатчылык жана ошондой эле амандык болсун. Рахмат.